Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавын бул өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сох-Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери ачылды. 1-апрелде бекеттердин расмий ачылышына Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Суаналиев, Өзбекстандын Фергана облусунун акими Хайрула Бозоров, эки өлкөнүн күч органдарынын өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Бул жерден эки өлкөнүн тургундары күндүзгү убакта гана өтө алышат. Ошол эле учурда унаа менен 20 адамга жетпеген гана жүргүнчү ташууга уруксат берилген. Ал эми жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө тыюу салынган. Турсуарда борамыз, Фаргонага борадыган булсак. Энди биз авval силар менен Ферганага бара турган болсок 4 саат жол жүрөт элек. Кыргыз эли менен достугубуз кайрадан жанданып жатканына өтө ыраазыбыз. Азыр эми жол кыйла кыскарып, бул өтмөк аркылуу 1 саатта эле жетип алабыз. Бул үчүн кыргыз туугандарыбызга, эки өлкөнүн башчыларына рахмат айтабыз.